Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Dağı da olsa maşallah Peygamberin hadislerine göngül burabız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sadaka turasında, olsa tuğanlar turasında şunday deydi. La yadkhulul cennete qati'u. Beyişke. Tuğançılık mamileni üzgön beyişke gire albaydı. Allah'ın rayımına böle albaydı. Tuğançılık mamileni üzgön. Tuğançılıktın bardıq türü. Oңынан да, солынан да. Уруулай да. Уруға бөлгөн болбойт. Бирок ошондо болсо дагы, мисалы, өз уруң менен да бөлүшүп кеткен болбойт. Же болсо алардан кол үзгөнгө болбойт. Мусулмандын эң жакшысы өзүнүн бир тууганы менен ыламаны түзгөнү, алаканы колдоп, мындай айтканда, алаканы такыр үзбөгөнү, субханалла. Эмнекен ошол адам мусулмандардын, ыймандуу адамдардын эң ыймандуусу. Ыймандуу адамдын көптөн белгилери бар. Пайгамбар ошонун бирөөсү эмне деген? Мамилени үзбөгөн деген. Тескерисинче мисал алсам, сенден мамиле, сени үзүп кеткен мамилени барып кайра оңдош эмес. Авалги сенден бирөө мамиле үзүп кетсе, ошого бар мамилени курсаң, ошо эки артыгыраак болуп эсептелет. Үзүү дегенде кандай десе, түрлөрү көп үзүштүн. Туганчылык мамилени. Мисалы, финансалык мамиле бар. Бири-бирине болгон алакадагы, акчалай. Экинчиси, субханалла, аны менен сүйлөшпөй коюу. Үчүнчүсү, алар менен такыр катташпай коюу. Жакшылыгына, жаманчылыгына. Ушул үчөө тең шариятыбызда, субханалла, күнөө катары же болбосо эң жаман, ахлаксыз адамдын сыпаттары катары сыпатталган. Аллаху акбар. Эмнекен Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дагы дейт экен. Тугандык арышка илинип турат. Арышы деген 7 катар асмандын үстүндө, андан да өйдө болгон Аллахтын аршы а'ла деген бир махлугу бар. Аны канча 4 периште көтөрүп турат. Ушунчалык чоң, субханалла. Аллахтын өкүмү, кудурети тура турган жер. Лаухуз ва махфуз, тагдыр китеби жазылып турган жер. Ошол жерде эмнекен тугандык арышка илинип турат экен. Ушул мезгилде дагы. Алла азza ва жалла ага айтат экен: "Эй, силай рахим, эй туганчылык. Ким дейт сени тутунган адамга, ким дейт сени кармаса, туганчылыкты бекем үзбөй жүргөн болсо, мен да ага жакын болом." Аллах айтып аткан. Мен да ага жакын болом дегенде уже түшүнүктүү. Кандай тарабынан жакын болот? Эмне кааласаң, мисалга алса, инсан үчүн эң коркунучтуу нерсе бул кедейчилик, туурабы? Ошондой эле оорудан ооруп жүрүү. Ошондой эле үчүнчү эң жаман нерсе бир кандайдыр бир эмнекен, мындай алсыздык менен өлүү. Өлүмгө кыйналып өлүш. Эми Алла Таала ошол адамга жакын болом дегени биринчиден анын ырыскысына, анага бериле турган жакшылыктарына эмнекен? Алла кепил болот экен. Аллах аны кор кылбайт деген сөз. Жакын бол, Алла Таала сага жакын деген сөз, Аллах Таала толугу менен субханалла сени колдоп коргоп турат деген сөз. Алланын жакындыгы ушунчалык. Кийин Аллах Таала сени оорусаң, сенин күнөөңдү кечирет. Күнөөңдү кечирип, эгер оорунан айыктырган болсо, денеге кайра башкача денеге берет. Үчүнчүсү, Аллах Таала калимату шахада, калимату тайиба, жакшы сөздү айтып өлүүгө Аллах мүмкүнчүлүк берет. Жолсо ла илаха иллаллах Мухаммадар Расулуллах деп айтканга мүмкүнчүлүк берет экен. Карасаң кандай нерсе. Аллах Таала ушул тууганчылыкка ушул нерсени байлап салды. Жакындыгын байлап койду. Айтып аткан: "Эй тууганчылык, эгерде кимдегим сени үзбөсө, сени кимдегим кармаса, туугандарынан кол такыр үзбөсө, ал тууган жаманчылык кылса дагы, анысы колунан үзүп кеткен болсо дагы, анын аркасынан ифтира кылган болсо дагы, кандай бир жаманчылыктын бардык адамга акылына жеткенче жаманчылык баарын кылса дагы, эгер ким үзбөсө, ошо менен дайыма тууганчылыкка барасың." Мен бир эме айтып бердим эле.
Bir байкенин bir окуясы бар эле да. Көп жыл субхана туугандар менен катышпай. Көп жыл субхан туугандарын эме кылган да. Акырында киришпей да калган экен. Анан баласы айтат, ушундай болду дейт. Мечиттен баяндан уктум дейт. Сизден тууганчылык жөнүп кол. Анан эмне кылышым керек деп ошол ойлондум дейт да. Анда эгерде пайгамбарыбыз ошого бара бер деп атса, мисалы хадис бар го. Бир адам айтат, "Я Расулалла, мага тууганым бирде жакшылык кылбайт, мен ага жакшылык кылып атсам дагы." Dedi пайгамбар, сен тууганчылык улай бер. Кыла бергин тууганчылыгыңды. Токтотпо аны менен деген угатканда угуп алдым дейт да, билдим дейт. Анан биринчи жолу өзүм кире бердим дейт. Биринчи күнү барганда кир деп да коюшкан жок дейт. Сыртта эле сүйлөшүп отурган дейт. 2-3 күндөн кийин барып, ошондор чай иче турган болдум дейт. 3 жылдан кийин анан субханалла, Аллах насип берип, 3 жылдан кийин бир туугандар катышып калыптыр кайра. Анан субханалла, Алланын райымы жардам ага болду деген сөз. Ошол бала чынында Аллах Тааланын жардамында деп ойлойм мен. Эми Алла Таала ушундай деп аткан. Сени таштаган, жосо сени менен алек болбогон, тууганы менен алек болбогон, сени сага көңүл, тууганчылыкка сага ким көңүл бурбай кое турган болсо, мен дагы таштап салам. Мен дагы көңүл бурбайм. Мен да аны менен эч мамилем жок деп Аллах Таала айтып аткан. Мамилем жок дегенден кийин анда билесиздер. Тууганчылык түзүштө, мына дагы бир хадисте келет. Ким деген пайгамбар айтат. Ким дегим дейт. Юбсату лаху ризқаху аюнасаху лаху мин аthrihi. Ким дегим ырыскысынын көбөйүшүн жана өмүрүн узун болушун кааласа. Карасаң, эки нерсени айтып атат. Ким дегим ырыскысынын көбөйүшүн. Ырыскыга баары кирет. Көчөндө айткам түшүндүрүп. Ырыскыга сиз менен бизди эмне курчап турса баары кирет. Аялың, күйөөң, балдарың, кошунаң, туугандарың, акчаң, курсагың, ден соолугуң бар тең. Ошолордун баарын Аллах Тааланын эмнеси бар экен? Берекеси бар экен. Кийин экинчиси өмүрүн узуну. Сурашат экен, кандайча бул өмүр узун болуп калышы мүмкүн? Ага эгерде 100 жыл жазылган болсо, 100 жыл субханалла жашаш керек да. Аллах жазган дешет. Алымдар түшүндүрүп айтат экен. Балки субханалла, анын өмүрүнүн узун болушу бактылуулук менен дейт. Кандай десе, жүрөгүнүн тынчтыгы, ушундай бир кандай бар десе токпейилдик, анын жашоосунда жакшылыктар келе берет экен. Өмүрдүн узун болушучу, эгер адамда жакшылык көп болгон болсо, өмүр бүтпөй аткандай сезилет. Эгер жашооңдо субхана жаманчылык көрөтө турган болсочу, өмүрүң бүтүп азыр эле өлүп калчыдай сезим болот. Ушул жерде ооруп, жанын кыйнап турганда, эртең эле өлүп калам го деп корккондор бар го. Сүйлөшүп отурсаң, мындаке өлүп калам деп коркуп атам дейт го. Уже аны тарыды, анын өмүрү кыскарды. Тарыды карасаң. Эми субханалла тамашалап атабыз, эми ал жакта бака орун жок экен, шашпа депчи. Аллах билет го жакшысын. Бирок эмнекен? Кимде тууганчылыкты куруп жүргөн болсо, тууган менен бекем катнашта болсо, эмнекен? Анын өмүрүнө ырыскынын көбөйүшүн берет. Аллаху акбар. Ошон себептен кимде ушул экөө нерсесинин көп болушун жана берекеттүү болушун анда туугандар менен катнашты үзбөсүн дейт. Бул деген нерсе ушундай тууган. Биздин чоң бир проблемабыз бар. Биз эгоист болуп бартабыз. Эгоист деген билесиздерби? Жеке басар. Балдарды урушчу эле, сен жеке басарсың. Сен жеке басарды урушса, жок, мен жеке басар эмесмин деп мындай илачыбыз, турабы? Сен өзүңдүкү эле болсо болду, башкага жок, кереги жок деп ойлойсуң. Сенин курсаң эле той болсо болду. Кыргыздар болсо деген нерсебиз бар, ата-эне жөнүндө келгенде. Ата-энем бар болсун, ооз мурду жок болсун деп. Балдарыбыз да ошондой, биз да ошондой. Азыркы заманда, мисалы азыркы мезгилдечи, биз ойлоп атабыз да, менде эле болсо. Ошонткен сайын биз жан дүйнөбүз куурап баратат. Биз жалгыз эле өзүбүздү ойлоп, жок, меники болсо, менде эле болсо, башка да болбой эле койсун. Туугандарына барып, мисалы алса, балки кээ бир убактарда туугандарына да мындай кичине ойгортор, өйдөрөөк сүйлөгөнгө дегенде бар. Анан кийин азыр көпчүлүгүн сурасаң айтат, менин тууганым көрө албайт дейт. Ошол эле кылды дейт да. Бирок Алла Таала Куранда силерге ачык айкын душман шайтан эле деп атат. Дагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, эгер силерге эки нерсе бар дейт. Уккула дейт. Биринчиси дейт, кимдегим өзүнүн напсисинен, өзүнүн каалоосунан, өзүнүн ой пикиринен ашкан душман бар десе ал адашыптыр дейт, ал алданыптыр. Карасаң кандай нерсе? Экинчи нерсе, өлүмдөн өткөн, үлгү ала турган эч нерсе жок экен да. Демек субханалла,
Биздин убакытта азыркы мезгилде ушул жерде отурган мисалы 10бу, 20бу канча адам отурасыздар, субханалла, ушул жерде эле бар ойлонушубуз керек экен. Башка негизи үммөт толугу менен ойлонуш керек бул нерсени. Эмнеге? Мен жашоом эмне үчүн тар? Эмне үчүн мен соода кылып атам? Мен соодам болбой атат. Эмне үчүн мен ушунча иши тутаган, мындай айтканда, кыргызча кечирип коңуздар, эшекче иштеп атсам деле, эмне үчүн менин жашоом тар болуп атат? Жакшылап ойлонуп көргөн болсоң, сенин проблемаң ушул жерде эле болушу мүмкүн. Канча болду тууганыңды чакыра эле? Мен ушуну көп айтамын. Канча болду тууганыңды чакыра элеңе? Канча болду сен тууганың менен отура элеңе? Ушундай нерсе. Туура кез-кезде тарбия иретинде туугандарга баягы мындай эме кылабыз, сүр көрсөтөбүз. Бирок ал дагы чын жүрөктөн болбош керек. Эгоизм, жеке басарлык бир гана эмнекен? Шайтанды текеберлик апарды дагы тозокко түшүрдү. Сижин. Түшүнөт. То жердин астында жана сижинден алынып түшүндүрөт. Ал жанагы магма бар го, 7 катар жер боло турган болсо, ошонун ортосунда, ядросунда ушундай бир магма бар экен да, ошондо кайнап турган от бар экен да. Ушул жакка түшүрөт дейт. Ушунча даражада экен, субханалла. Ооруп калдың. Значит, сен тууганыңдын абалким батасын ала элексиң. Бир жанагы бир эме бар го, бууданыңды жаман деп айгырды кайдан табасыңбы? Тууганыңды жаман деп жакшысын кайдан табасың дейт. Ошол себептен, субханалла, биздин туугандарыбыз бирөө эле. Бир жолу бир падыша, мен айтып бергем, да айтып берем. Бир күнү бир падыша мамлекетте кол салат экен, башка бир мамлекеттин падышалары. Улуу баласын жөнөтөт экен согушка. Согушта жаң болду, ушундай нерсе болду, баласы шейттердин катарында өлдү дейт. Падыша айтат экен, экинчи баласын жөнөтүп атат экен. Экинчи баласы дагы болду дейт. Падыша улам келип атты, сенин балаң өлдү, сенин балаң өлдү. Үчүнчү балам жиберип коелу дейт. Үчүнчү баласы кетти дейт. Өлдү дейт. Анан акырында өзүнүн бир тууганын бирөөсүн жөнөттү дейт. Бар дейт, анан кабар келди. Өлдү дегенде өкүрүп, бакырып, чачын жулуп баштады дейт. Жанда турган ан баягы кеңешчилер, вазир деп коебуз го. Ошолор сурайт экен. Падышам, 3 балаң өлүп кетти, бир кың деген жок, мен жашап болгон жок дейт да. Бирок сен бир тууганым каза болду дегенде, сен ушунча даражага түштүң дейт. Бул эмнеси? Эмне сыр бар дейт экен. Дейт, кандайсың дейт. Мен сени акылдуу деп мен сени кеңешчи кылып, вазир кылып жүрсөм, ушуга жете элек мээң дейт. Дейт, мен аял алсам башка бара төлөрөт. Аялдан төлөп берет меники. Бирок мен энем өтүп кеткен, мага бир тууган ким төлөп берет деген экен. Значит, субханалла, сен жакшыңда да жаманыңдагы дагы бир туугандан өткөн күйө турган нерсе жок. Ошону сен жамандап атсаң, ошол мага жаманчылык каалап атат деп атсаң, анда сен жамансың. Сен акмаксың. Ушул нерсе аябай көңүл керек. Аллахумма гфир вархам анта хайрur рахимин. Алла бардык нерсеге жакшылыгын насип кылган болсун. Бардыгы райым кылсын. Биз Алланын бир пенделерибиз турабы. Ошол себептен бүгүн иншалла ушу сабактан кийин барганда мен силерге бир предложение келтирем, машалла. Мындай бир сунуш. Эми канчалык көрөсүздөр билбейм. Абалкым ушен чыгып баратканда канча болду бир тууганыңа чала элексиң. Телефонду ал. Эч нерсеге не стоит булчу. Аз без лимит бардың. Бир жуманы төлөп койгонсуң. Кечке сүйлөшө 45 мүнөт, 50 мүнөт сүйлөшө берсең болот. Телефон чал. Ассаламу алейкум, бир тууганың кандай? Эми 8 мартта майрам жок. Эми ал тиги бир тууганың жахил болсо, динсиз болгон болсо, өтүп кеткен майрам экен деп коёр, эмне болуп турган? Бир жерин кетип калат ал. Эчтеке болбойт. Кыз бир тууганга көңүл буруш зарыл. Пайгамбарыбыздын хадиси бар турабы? Кыз бир тууган, эркек бир туугандан өйдөрөөк каралат. Кыз бир тууган. Эгерде ошол бир тууганың өтүп кеткен болсо, ошонун балдарына чалып кой. Эгерде кошунаң болуп көптөн бери киришелек болгон болсоңчу, напсиң тепсе, бул мен улуумун да, бул кичүү мага келиш керек дебей эле, өзүң эле кирип кое бер, эчтеке болбойт. Кирип эле кадимкидей эле ассаламу алейкум, учураш, жакшынакай сөз айт. Эчтеке болбойт андан. Эгерде ушунча колуңда бар болгон болсо, анда бир подарка алып ал. Бүгүн кылыш керек. Анткенсе эртең эч ким билбейт. Мен ушул нерсе менен жашайм да. Анткенсе бүгүн барбыз, эртең жокпуз. Кээ бирлер бизге акча эртеңке деле молдоке берип кое берейин дейт го. Сдачаңды алыңыз. Эртең ким бар, ким жок экенин билбейсиң, өлүп калышып. Эртеңкини эч ким билбейт.
Бүгүнкү күндү кадыры ушул. Бүгүнкү сый, бүгүнкү мээнет, бүгүнкү дөөлөт, бүгүн важный. Бирок эртеңки анын кереги жок. Эртең кандай болоорун билбейсиң. Bir күн окшош эмес эч качан. Сахабалардын деле кээ бирлери бир айга карызга акча берип турчу десе, каткырып келет экен да. Бул эмне? Сен бир айга чейин жашайм деп атасың депчи. Ошондой нерсе. Бардыгы тең эртең жейм деп чогултат. Эртең айдайм деп, эртең жашайм деп кылат. Бирок бүгүнкү нерсе важныйраак. Бүгүнкү күнүң ушундай важный субхан. Бүгүн кыл, бүгүн жетишип кал, бүгүн кылып кой ошол нерсеничи. Анткени эртең билбейсиң. Бүгүн аракет кылыш керек да. Бүгүн анткени себеп азыркы убакыт биздики. Хазирети Иса алейхиссаламга не дейт? Жабраил алейхиссалам деп. Дагы бир Иса алейхиссалам өзү айтты дейт. Көчөңкү дейт. Көчөңкү өтүп кетти. Эч качан кайтара албайсың аны. Ладно. Көчөңкү болду ал. Көчө болчу ал. Аны эч качан оңдой албайсың, сомдой албайсың. Ал ошо формага түшүп калды, ошол формага. Ал формага түшүп, ошол форманы алды, болду, катыган боюнча калды. Сүйлөгөн сөзүң да калды, кылган ишиң, аракетиң калды, окуган намазың, окубаган намазың, тутулган орозоң, тутулбаган орозоң калды ал. Эч качан анын ордун толтура албайсың, болду. Толбойт ал. Аракет кылсаң да толбойт. Көчөңкүнү оңдойм деп аракет кылба. Эми эртеңки белгисиз. Ага сен субхана канча умтула турган болсоң дагы кандай болоорун билбейсиң. Ошол себептен азыркы мезгилде бүгүн мынакей ошо отурганыңардан биринчи ниеттен башташ керек. Ниети оң болгон адамдын пейили оңолот, пейили оң болгон адамдын иши оңолот. Кыргызда сөз бар, ошол нерсе. Ниет деген жин жүрөктөн болот. Пейилен фаал, кылынган иш. Кыргызда ошон арабтын негизинен устаздан сабак алып атканын бери ушуну айтып атат. Кыргыздын 30-40% арабча сөз экен. Дегеним ошо ниет оң болгондун пейили оңолот. Пейили оң болгондун иши оңолот туган. Пейилиңди, ниетиңди, пейилиңди, ишиңди бүгүн оңдо. Аны эртеңки оң болуп кетет иншалла, түрүү болсоң. Бүгүн сыйлашкыла. Бүгүн аялыңды бүгүн сыйла. Алтын алыш үчүн да, жасаш үчүнчү канча деген мээнет керек. Бир тонна топуракты алып мында элей берет. Ошон 10 грамм алтын чыгат экен. Ошол жан коюнда жаткан аялың, ошо 1 тонна жанагы ушундай топуракты элеп алып кичинекей чыккан алтын сыяктуу да, анын кадырын билбей атасың бүгүн. Ошондой эле күйөөсүнүн кадырын да субхан ушундай билиш керек. Бүгүн белгиле. Анткени себеп субхана канча сен мени уруп атат, мени бактысыз кылып атат, мени сөгүп атат дегенмен ал өлгөндөн кийин ал жок калат. Анын жыты да жок калат. Таянарың жок калат. Балаңды бүгүн тарбиялап калган, анткени эртең кеч болуп калат. Кызыңа бүгүн тарбия бер, эртең кеч болуп калат. Ушундай нерсе. Тууганчылыктын маселеси ушундай. Көчө адамдар бири сүйүшүп алып тийишкен бири-бирине. Бүгүн сүйүү жок уже. Бүгүн досчулук эле бар. Экөө дос. Урушуп кетсе да, мен чай иштеп кайра чай берет го. Ушундай нерсе. Ошол сенин урматтуу бир тууганым, ушул жерге келгендин бардыгы тең. Бүгүн иншалла жакшы амалдардын бардыгына бүгүн умтулалы. Бүгүн анткенсе эртең ким бар, ким жок. Аракет кылабызбы? Машалла, Аллах разы болсун. Субханак хамдик, ашала анта астагфирука ва атубу илейк.